Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Hurmatlı cemaat, Allah Teala okuyan namazlarımızda kabul kılsın. Bugünkü temamız telefonga baylanıştуу adepter. Кейбірлер ушундай суроо берип калат, телефонда талак берсе түшөбү түшпөйбү дегендер бар. Демек мейли ал Москвада, бул Кыргызстанда, каерде болбосун сөздүн таасири чоң экен да. Ушул жерде сөксө деле тигин жүрөгүн ортат экен Москвада болсо деле. Жанында турбаса деле. Ушул жерден эгерде бир жакшы сөз көңүлүн айтып койсо, тиги капа болбосун көңүлү көтөрүлүп калат экен. Сөздүн таасири Бишкекте туруп Москвадагы адамдын көңүлүн көтөрсө болот. Телефонго байланыштуу дагы өкүмдөр бар. Эң биринчиден салам айтуу. Бул жерден мисалы биз бири-бириз менен жолукканда саламдашкандай эле телефондо дагы саламдашып, Алла Тааланын саламын айтып, пайгамбарыбыз айткан: "Ассалам каблал калам." Сүйлөшүүдөн мурда салам айткыла деген. Сүйлөшүүдөн мурда салам айткыла деген. Экинчи, ким менен сүйлөшүп аткан байланышка чыгып атсаңыз, өзүңүздү тааныштырыңыз. Мен паланчамын деп. Толук даана айтып, тааныдыңызбы? Мурда жолуктук эле го, эсиңизде барбы? Жок, айтып кое бер. Дароо эле өзүбүздү тааныштырып айтып коюшубуз керек экен. Мен паланча түкүнчө, мына жерден мындай дегендей ал. Сөп уккан адам дагы ким менен сүйлөшүп атканын билсин. Кандай экен деп. Жөндөн жөн эле ага звонок кылып эле кыйнабайт экенбиз. Учурун карап туруп, кээ бир учурларда түнү саат 12-1 адамдар уктаганда. Жок, карап туруп жөндөн жөн эмес, бир учурларына карап туруп звонить эткенбиз. Эгерде телефонду көтөрбөсө, 3төн ашыкча чалбайбыз. Мүмкүн ал чогулуштадыр. Мүмкүн да бир зарыл иштери бардыр. Мүмкүн бир больницададыр. Мүмкүн кичине ооруп аткандыр. Кээде ушундай болуп калат, 10-15 жолу чалыптыр деп. Жок, 3төн ашыкча мынакей болбойт экен. Эгерде сизге бирөө телефон чалып калса, ага жооп беришибиз керек. Ага жооп берип койушубуз керек. Ошол учурда жооп бере албасаңыз да, бир аз өткөндөн кийинби, эртеси күн кандай болбосун телефонго жооп берип коюш керек. Зарылчылыксыз, эгерде бир аял зат чалып кала турган болсо, ашыкча сүйлөшпөш керек. Эмне маселеси болсо, ошо маселеге так даана болду, бүттү. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү хадисинде айткандай, бирөө такылдатып келсе, кимсин деп сурайт элек, кудум ушундай эле сизге бирөө чалса дагы тааныбасаңыз, дароо эле айтыңыз, сиз ким болосуз? Кээде кээ бир сырлар, кээ бир сөздөр үндү окшотуп же пайкабастан ошого айтылып калат да. Билбегенден болуп. Зарылчылыксыз узун жөн эле сүйлөшө бербей дегенбиз. Звонокко ошо чыңгырак койгонго музыка койбойбуз дейт. Кээ бирлер Кур'ани Каримди коюп коет. Бул да жакшы эмес. Аяттын аягына чыгып чыкпай эле өчүрөт, алат, ушундай кылат. Адепсиздик болуп калат. Кур'андын аятын звонокко же будильникке коюп коюш жакшы эмес экен. Аягына чейин укпастан туруп өчүрүп коет. Жарым жолдо калып кетет, жарым сөздө калып кетет. Ошондой эле музыкаларды коюш дагы жакшы эмес. Телефонду Алла Тааланын итаатына иштетели, пайда жакка иштетели. Жаман жакка иштетпейли. Балдарга телефон берүүдөн узак коелу. Бүгүнкү күнү караңыз кандай деген өтө неме болуп кетип атат, зыяндыгы чоң болуп атат. Өтө зарыл болуп калса бир аз берип, бирок алып коюп, көп эле тапшырып коюп, ага зыян кылбайлы. Башка бирөөгө зыян жеткире тургандай деңгээлде телефон иштетпейли. Телефонду сүйлөгөндө дагы катуу сүйлөбөйлү. Мешитке кире турган болсок, телефонду өчүрүп кирейли.
көбүнчө намазда чыңгырап калат. Өзүбүздүк эмес, башка адамдын да көңүлүн алып коебуз. Башка жака буруп беребиз. Ошон үчүн эске алып туруп, намазга, мечитке кирерден мурда эле өчүрүп койсок жакшы. Болбоду дегенде намаз башталаардан мурда телефонду өчүрүп коелу. Эки адам сүйлөшүп атса, кээде ушундай болуп калат. Тиги адам башка жакта, бул жактан мынакей голосовойго коюп, үнү чыгып турганга коюп коет го. Башкага угузупчу. Ушул болбойт, тиги адамдан уруксат сурамайынча. Мүмкүн сенин жаныңда турган адам тууралуу бир туура эмес сөз айтып калышы мүмкүн. Же башка бир экөөңө тиешелүү, үчүнчүгө тиешеси жок сөз айтып калышы мүмкүн. Жыйынтыгында эмне болуп калат? Жүрөктө мындай урматсыздык, жек көрүүлөр пайда болуп калышы мүмкүн. Демек, эгерде кээде ушундай жамаат менен айтып коюш керек, мына сиздин сөзүңүздү жанымда паланча турат эле, бул да угуп атат, ачыгыраак айтып койсоңуз, деп мисалы. Ошондой эле эки адам сүйлөшүп атса, үчүнчүсү кулак салбасын дейт. Мынакей азыр прослушкалар. Өтө чоң күнөө. Эки адам сүйлөшүп атканда үчүнчүсү кулак салуу чоң күнөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман истамаа иля хадиси кауmin ва хум лаху карихун, субба фи узунайхил анак." Ана. Кимде ким бир адамдын, коомдун дейт, бир сөзүнө кулак сала турган болсо, халанки ошолор жек көрөт. Мисалы, экөөбүз сүйлөшүп атабыз, үчүнчүнүн укканы биз экөөбүз жек көрөбүз. Ошондой кылса дагы бул угуп атабы? Кыямат күнү кулагына коргошунду куюп туруп коет экен да. Азапталат деген сөз. Демек, мына жерде туугандар, өткөндө дагы айттык эле, бирөөнүн телефонун алып, уруксатсыз аны ачып, колдонуп же көрүп, бунун бардыгы тыюу салынган арам маселелерден. Конок күтүүнүн адеби. Кудайга шүгүр, ислам дини өзүңүздөргө маалым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мейман достукка өтө чоң көңүл бурган. Пайгамбар ушуга чейин айткан: "Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир, фальюкриму дайфаху." Ким Аллага, ахиретке иман келтирсе, коногун урматтасын дейт. 3 күнгө чейин. 3 күнгө чейин конокту тосуп, урматтап, тамак аш, жатакана жана башкасын камсыздоо конок күтүп алган кишинин мойнунда. Милдеттүү түрдө. 3 күндөн кийин анан эми уруксат эми. Кой таксир, эшикти ачып коюп, эми кете бериңиз эми. Болду, рахмат деп чейин. 3 күнгө чейин мына. Конокту күтүп алуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кызы Фатима радыйаллаху анханы мархабан би ибнати деп, кош келипсиң деп кызын күтүп алат эле. Өзүнүн кызы. Жолочу башкадан келсе деле конокту күтүп алуу бул Алла Тааланын бир берген улуу, мындай кереметтүү кулк мүнөздөрдөн деп айтсак болот. Эч качан оор көрбөш керек. Бир конок келсе, ушундай сөз бар элде, коноктон мурда ырыскысы келет деген. Көп нерсени жеп коет, тигинтип коет, анан мындай болуп калат, анан мындай деп. Жок. Киши бирөөнүн ушу үйүнө, кандай десем, ал адам жакшы көргөн адамга келет конок. Демек, конок келсе, ал менен чогуу тамак жей турган болсоңуз, кыямат күнү ошо тамакка эсеби берилбейт дейт. Бул улуу сыпаттардан, пайгамбарлардын сыпаттарынан. Итаамут таам, тамак жейдирүү бул улуу исламдын сыпаттарынан туугандар. Демек, конок келсе, анын акысы бар конокко келгенде деп түшүнүш керек экен. Албетте, ушу ким келсе, өзү конок күтүп алган киши өзү кызмат кылсын дейт. Мынакей. Ибрахим пайгамбар коноктор күтүп алганда өзү кызмат кылат эле. Жана эмне нерсе тез таяр болсо ошону кое коюш керек. Демек, конок мүмкүн азыр ачка келип калды. Ага билбейбиз, көпкө чейин күтүп тигинтимес, бар болгонун. Исламда жасалма жок. Бар болгон эчтеке эмес. Кээде мисалы жок болуп калат, кээде бар болуп калат, кээде бир аз убакыт өтүп калат. Бирок жасалмасы эмне нерсе болсо дасторконго кое коюш керек экен да. Бар болгонун. Конокко жакшы мамиле кылыш керек.
жана узатып атканда дарбазага чейин барып узатып коюш керек. Эшикке чейин барып узатып коюш керек. Бир жолу Салман Фариси радиаллаху анху Умар разияллаху анхунун үйүнө конокко келип, Умар разияллаху анху таянганга, мындай жөлөнүп отурганга жастык койгон экен. Жастык койсо, Алланын элчиси чын айткан экен деп жооп бериптир. Умар разияллаху анху айткан экен, сөзүңдү түшүнбөй калдым. Алланын элчиси чын айтыптыр деп, бунун мааниси эмне дегенди айткан экен. Кимдин үйүнө конок келсе, ошого бир таянганга жастык коюп берсеңиз, ошол жастык коюп берген кишинин күнөөсү кечирилет деген экен. Ушу пайгамбарыбыз айткан эле ушу сөздү мына Умар разияллаху анху ушуга амал кылып, ушу конокко келип, жөлөнүп отурсун, таянып отурсун, чарчап келди деп жастык коюп берип, жөлөнгүч коюп берип ушуга ушунча күнөөсү кечирилет дейт мынакей. Эми сизди бирөө чакыра турган болсо конокко, аны да кабыл алыңыз. Бир маселени эске алайлы. Эгерде ошол жерде арак ичиле турган болсо, билсеңиз ал жерде ушундай арам иштер болот, анда барбай эле коюңуз, күнөөкөр болбойсуз. Күнөөкөр болбойсуз. Эгерде андай эмес, бир жардык эле жакшы, бир жөндөн жөн эле барбай коюш, күнөөкөр болот адам. Атай сизди урматтап бир чакырды, келип кетсин деп, пата берип кетсин деп, көңүлүңүздү алайын деп, бирок ошого да жөн эле жөн барбай коюш болбойт экен да. Эгерде ал жерде күнөө болуп атканы аныкпы, анда ал жерге барбай койсоңуз, мынакей, күнөөкөр болбойсуз. Буга билбей барып алдыңыз. Барсаңыз ошол жерден башталып кетти. Ал жерде отура бербей чыгып кетиш керек дейт мынакей. Ал жерде акыры чыгып кетиш керек. Кээде тууганчылык мамиле болуп калат, ушундай болуп калат. Тууганчылык мамиле да бузулбасын. Ошол эле кезде Алла Таала тыйган нерсени да биз аткарып албайлы. Кандай? Алдын ала барып эле бере турганды берип коелу, куттуктай турганды куттуктап коелу, өтө турганды өтүп коелу. Демек, тууганчылыктан дагы үзүлбөй, коомчулуктан дагы үзүлбөй, ошол эле кезде өзүбүздүн ыйманыбызды сактай турган жолун билишибиз керек экен. Уруксат сураганда, учурашып бардык ушул учурларда адебин эске алышыбыз керек. Жегенде, ичкенде бар негизинен алып. Жана конок күтүп алуучу кишиге жүк болбойлу дейт. Бирөөнүн үйүнө бара турган болсок, өткөндө дагы айттык эле, анын ар бир комнатасына же болсо эмне нерселерине көз салбайт экенбиз. Тамак жеп бүткөндөн кийин дуа берет экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям конокко баргандан кийин айтат эле, кайсыл жерге намаз окуп берейин депчи. Көрсөтөт эле, ошол жерге намаз окуп, жүрөктөн анан дуа кылат эле. Демек, ким сизди урматтаса, ага ушунчалык жүрөктөн дуа кылыңыз, жүрөгүңүз күбөлүк берсин. Ушунун коноктогону мен актадым окшойт депчи. Ушуга чейин дуа бергенге айтылат. Жараткан Алла Таала бардык адептерди сактап, конок күтүп алууда, бир жерге конокко барууда, телефондон сүйлөшүүдө бардыгын ошо адепке эске алып, ортобузда мамилебизде таза болгонун өзү Алла Таалам жардам берсин. Субхана роббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.